26-bab Üylөнүү жөнүндө. Уулум, үйлөнгөндөн кийин аялыңа жакшы мамиле кылып, жакшы бак. Байлык кымбат болсо дагы аял жана баладан кымбат эч нерсе жок. Эгерде аялың жароокер жана балдарың тил алчак болушса, мал-мүлкүңдү алардан эч аяба. Алардын жакшы болуусу бул бир сап ырымда айткандай сенин колуңдагы иш. Уул тарбиядан, аял мамиледен. Аял алганда акча аз кырылба жана сулуусун издебе. Сүйгөнүнө, сулуулугуна кызыгып үйлөнөт. Аял пакиза, Кудайга ишенген, чарбачыл, күйөөсүн сүйүп урматтаган, уяттуу жана ыймандуу, тили кыска, колу туткак эмес жана камкор болушу керек. Жакшы аял жашоонун куту деп айтылган эмеспи? Аялың сенин табитиң сүйгөндөй мээримдүү жана сулуу болсо дагы, үйлөнөр замат анын тилине кирип сөзүнөн чыкпай калба. Искендерге сен эмнеге Дарийдин ааламда жок сулуу кызына үйлөнүп албайсың деп айтышканда ал, биз бүтүн дүйнөнүн элин багынтып алгандан кийин аялдарга уттурсак жакшы болбойт деп жооп берген экен. Өзүңдөн бай кызга үйлөнбө. Сен үйлөнчү кыз сенден башка эч кимди сүйбөшү керек жана бардык эркектер окшош деп ойлошу лаазым. Ошондо ал башка эркектер жөнүндө ойлобойт. Тили узун аялдан кач, анткени аял ишенимсиз болсо чарба бүлүнөт деп айтышат эмеспи? Аялың сенин мүлкүңө ээ чыгып, аны пайдаланганга өз алдынча уруксаат берчү болбогун. Андай болсо сен аял, аялың эркек болот. Аялды ак ниет үй бүлөдөн ал. Болочок аялың кимдин кызы экенин бил. Себеби аялды ээлик кылуу үчүн эмес, үй тиричилигин жүргүзүү үчүн алат. Ышкы кумарын кандыруу үчүн базардан чору сатып алса да болот. Анын эч кандай түйшүгү жана чыгымы болбойт. Аял жаңы бойго жеткен, акылдуу жана ата энесинин чарбасына көнүп бышкан болушу керек. Эгерде мындай аялды тапсаң, токтоосуз жуучу сал жана үйлөнгөнгө шаш. Аялыңа кызганбаганга аракет кыл. Кызганчы болсоң үйлөнбө. Аялдарга кызгануу бул аларды мажбурлап, бак таалайсыз кылуу. Билгин, кызганчак аялдардын күйөөлөрүн өлтүрүп, татымсыз бирөөнү ээрчип кетишкен учурлар көп кездешет. Андайлар кызганыч жана ышкы алдында эч нерседен коркушпайт. Бирок сен аялыңды кызганбасаң жана ага жөнү жок опурулбасаң, аны Алла Таала ырыскыңа буйруган каражатка аздектеп кийинт. Ошондо аялың сени ата энеси жана балдарынан артык сүйөт. Дүйнөдө сени андай сүйгөн адам болбойт. Эгер кызганчы болсоң, ал сага 1000 душман тең келгис жоо болот. Бөтөн душмандан сактануу мүмкүн, өз аялыңдан сактануу мүмкүн эмес. Эгер кызга үйлөнсөң, маал чогуу болуп, ар түндү аны менен өткөрбө. Ошондо ал бардык эркектер ушундай болот турбайбы деп сага таарынбайт. Кокус кандайдыр бир себеп менен келбей калсаң же черүүгө кетчү болсоң чыдайт. Эгерде ар түнү аны менен чогуктачу болсоң, сен жокто ышкысы козголуп, жалгыз болгонго чыдабайт. Аялдарды каары жана өңү серт болсо да ачык жана ээн эркин кармаба. Эркектин кызганбаш үчүн аялдар тарапка кемпай болсо да бир дагы жаш малайды киргизбе. Аялды ындыгара, картаң, кебете кепшири суук, кубаттан тайган гана малайларга ишенсе болот. Чыныгы кызгануунун шартын сакта. Ар намысын жоготкон эркекти эркек деп санаба. Намыс жокто ыйман болбойт. Абийирсизди эркек деп билбе. Аялыңды мен айткандай кармап, жараткан өзү сага уул берсе, аны тарбиялаганды ойлон. Жакын уруулашың сенин тууганың, ошон үчүн алысты өзүңө тууган кылуу үчүн аялды башка уруудан ал. Мен айткандай жаса. Чындык Алланын колунда.